Assalamu alaikum. Ардактуу Ошколар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 21-ноябры биз Ноокат районунда чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Көкжар айыл өкмөтүнүн Бурбаш айылынан сатылып жаткан 4 жаштагы жаңа сый ат тууралуу кенен маалымат беребиз. Экраныңыздарга назар салыңыздар. Учурда ат келип калды. Ушул ат тууралуу кенен маалымат беребиз. Аттын породасы болсо таза кара байыр жылкысы экен. Ойноктогон байгеге улакка чабылган ат экен. Ушул аттын баасыны сиздерге, жашыны, породасын айттык. Көкүрөктөрүнү, соруларыны жакшы алып көрсөтөбүз. Аттын ден соолугу таза, такага жоош, жеп ичине жоопту десе. Күлүк жеңил, аябай жеңил жылкы экен. Кана кой берчи, үстүгө карап туруп бир көрөйлү. Чуркачтарын көрүңүздөр, баа бериңиздер. Азыр баасын сурайбыз. Көңүлүңүздөргө жаккан болсо аласыздар. Ойноктойт экен тим эле. Атка назар салыңыздар. Азыр бурулуштарын да көрөбүз. Бурчу оңго, солго бурулуштары курчат экен. Солго аябай шамдагай бурулат экен. Мына калган маалыматты ээсинин өзүнөн да аласыздар. Баасы 150 000 сом кеми болобу? Кеми болот экен. Байгеге канча жолу чабылган? Байгеге бир жолу чапкан. Бир жолу. Мындай теке улактарга чабылганбы? Теке улактарды жакшы. Теке улактарда улакка кирип, топко кирип чыгышы кандай? Чыгышы жакшы. Топко кирип чыгышы аябай жакшы экен, ээсине. Ат көрүнүп байкалып турса керек өзүңүздөргө дагы. Мына бурулуштары да өтө шамдагай, ылдам, тез бурулат экен. Баасы сиздерге айтылды. Эми сиздерге байланышын телефон номерин калтырабыз. Плюс 996 менен 0704 92 81 99 номери менен байланышсаңыздар болот. Сиздерге баасы айтылды. Бир аз кеми болот экен айтылган баасынан. Атты көрүп жатып, класс басып, бөлүшүп коюуну унутпайбыз достор. Ат адамдын канаты деп бекеринен айтылбаса керек. Кыргызда жакшы сөз бар. Ай туяктуулардан жылкы жакшы деген дагы кыргыздан сакталып калган сөздөрү бекеринен айтылып, барталып келбесе керек. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун.